Саламатсыз урматтуу замандаш, анда сабагыбызды улантабыз. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта алгоритм деген эмне деген суроого жооп бердик. Башкача айтканда, алгоритм түшүнүгүн карадык элек. Бул сабакта ошол сабакты уланта алгоритмди берүү жолдору жана алгоритмдин түрлөрүн өтмөкпүз. Негизи алгоритм түшүнүгүн биз жакшылап түшүнбөйүнчө программалоо тилине кирише албайбыз. Анткени программалоо тилинин баарынын негизи албетте ушу алгоритмге ылайыкташкан экен. Ошондуктан алгоритмди канчалык жакшы түшүнүп, жакшы билсек, бизге программа түзүү дагы ошончолук оңой болот. Анда эмесе алгоритмди берүү жолдору кандай жолдор бар экен? Негизи алгоритмди берүүнүн негизги 3 жолу бар. Биринчи табигый тилде, блок схема түрүндө жана программалоо тилинде. Эми ар бирин өзүнчө түшүндүрүп кетели. Биз мурунку сабакта айтып кеткен алгоритмдин баарысы булар табигый тилде болуп эсептелет. Мисалы, мынакей табигый тилде. Башы биринчи, экинчи сумкаңды ач, үчүнчү күндөлүгүңдү алып чык, бүгүнкү берилген тапшырмага кара, керектүү китеп дептериңди алып чык, берилген тапшырмаларды аткар, тапшырмаларды аткарып бүтсөң, китептериңди салыштыр жана аягы, башы жана аягы. Мына бул кадимки эле табигый биз сүйлөп жүргөн тилде түзүлгөн алгоритм деп аталат. Ошондой эле дагы бир табигый тилде алгоритмге мисал келтирсек, мисалы туюнтманы чыгаруучу алгоритм. X-ке 2-ни кош, жыйынтыгын A1 деп ал, A1-ди 4-кө көбөйтүп, жыйынтыгын A2 деп ал. X-тен 2-ни кемит, жыйынтыгын A3 деп ал. A3-тү 2-ге көбөйт, жыйынтыгын A4 деп ал. A2-ни A4-кө кош, жыйынтыгын A5 деп ал. Жана A5-ти 0-гө барабарла. Мына бул дагы табигый тилдеги түзүлгөн алгоритм деп аталат. Демек, табигый тилде деген биз ошо кадимки өзүбүз сүйлөп жүргөн тилдеги эле түзүлгөн берилген инструкция көрсөтмө, бул ошо табигый тилдеги алгоритм деп аталат экен. Эми экинчиси блок схема түрүндө. Блок схема дегенибиз эмне? Бул алгоритмдин көрсөтмөлүү графикалык сүрөттөлүшүн схема деп айтат экенбиз. Ал эми алгоритмдин айрым аракеттерин ар кандай геометриялык фигуралар менен берүү блок схема деп аталат экен. Негизи блок схема менен берүү дагы ошо алгоритмди көрсөтүүнүн жөнөкөй жана ыңгайлуу жолу болуп эсептелет. Негизи блок схема дегенде биз билебиз, мисалы ар кандай турмуш тирчилик техникасын сатып алганда деле ар биринде өзүнүн ошо схемалык китепчеси болот. Мына ошол жердеги ар кандай схемадагы ар кандай блоктор же болбосо ар кандай фигуралар өзүнчө бир маанини түшүндүрөт. Мына ошол сыяктуу эле алгоритмди дагы блок схема менен берүү түшүнүгү кабыл алынган экен. Мынакей, демек, блок схемада ар кайсы геометриялык фигуралар эмнени түшүндүрөт. Мына алгоритмдин башы жана аягы деген мына ушундай болгон, бурчтары айлана түрүндө болгон тик бурчтукка жазылат. Андан кийин аткарылуучу аракет же процесс жазыла турган фигура бул тик бурчтук. Үчүнчүдөн аракеттерди аткаруу чечими же болбосо кандайдыр бир шарт жазыла турган фигура бул ромб болуп эсептелет экен. Төртүнчү алдын ала аныкталган аракеттер мынакей ушул сыяктуу фигурага жазылат экен. Тик бурчтук, бирок ичинде камтылган дагы тик бурчтук бар. Андан кийин өзгөрмөлөрдү киргизүүнү жана чыгарууну жазуучу фигура бул параллелограмм болуп эсептелет экен. Жана аларды туташтырган жебелер жана сызыктар. Мына балдар. Демек, биз алгоритмди блок схема түрүндө көрсөтө турган болсок, мына ушул геометриялык фигураларды колдонот экенбиз. Эми бул фигуралар менен иштөө үчүн атайын компьютерде редакторлорду каралган, моундай болгон. Мына мисалы редактор блок схем, диаграмма жети деген. Булардын баарысы ошо компьютерде блок схемалар түрүндө алгоритмдерди түзүүгө арналган атайын программалар болуп эсептелет экен. Эми мисал келтирип көрөлү. Мына кулпуну ачуу алгоритми. Ушул алгоритмди биз блок схема түрүндө кандай келтирет элек? Мынакей. Биринчи башы деп жазабыз. Андан кийин ачкычты ал. Кулпунун оюна ачкычты сал. Сааттын жебесине каршы багытта 2 жолу бура. Кулпуну ач жана аягы. Мынакей. Бул алгоритм демек блок схема түрүндө берилди деп айтабыз. Кийинки дагы бир мисал.
Кулпуну ачуу алгоритми ошондо эле бирок бир аз өзгөртүп түзөбүз. Башы ачкычты ал, кулпуну оюна ачкычты сал. Эми бул жерде мынакей шарт колдонулат. Демек шартты биз албетте блок схема түрүндө көрсөтөбүз дегенбиз. Ачкыч туура келдиби? Шарт деген бул суроо белгиси менен берилет. Башка же болбосо кандайдыр бир шарт же чечим колдонулат да. Эгерде булда ооба же жок деген эки жооп болушу мүмкүн. Ооба болсо анда кулпуну ач, а жок болсочу анда башка ачкычты ал. Кулпу кайрадан кулпунун мынакей кайрадан башка ачкычты алгын дагы кайра кулпуну оюна ачкычты сал. Ачкыч туура келдиби? Ооба болсо кулпуну ач, жок болсо кайрадан башка ачкычты салат жана башка. Бул циклдык алгоритм деп аталат. Ал жөнүндө дагы төмөндө сөз кылабыз. Жана аягы мынакей. Бул демек биз айтып кеткен блок схема түрүндө мынакей ушундай кылып алгоритмдерди көрсөтсөк болот экен. Ошондой эле үчүнчүсү болсо бул алгоритмдин берүү жолдору программалоо тилинде. Мына биз үйрөнүп турган Pascal ABS программалоо тили дагы мына ушул программалоо тилинде. Ошол эле алгоритмдерди биз жогорудагы алгоритмдер ушундай программалоо тилинде дагы көрсөтсөк болот экен. Ал эми программалоо тилдери азыркы кезде абдан көп программалоо тили бар. Эң жөнөкөйлөрү болуп ушул Pascal, Basic, Fortran жана башка көптөгөн программалоо тилдер эсептелинет. Бирок ошондой болсо дагы кандай программалоо тилин үйрөнбөйүн десеңиз дагы сөзсүз түрдө ал программалоо тилдердин негизин ушу Basic же болсо Pascal тили түзөт экен. Ошондуктан Pascal жөнөкөй Pascal жана Basic тилинде программалоо үйрөнүү менен башка андан кыйыныраак, андан жогорку деңгээлдеги программалоо тилдерин оңой үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Эми буга дагы мисал келтирип көрөлү. Мисалы программалоо тилинде Basic программалоо тилиндеги программаны карап көрөлү. RAM 2 сандан чоң табуу. RAM деген бул жерде комментарий берүүчү оператор деп коет. Input болсо жанагы өзгөрмөлөрдү киргизүүчү оператор. Ал жерде параллелограмм менен бербедик белеге блок схемада. Мына ошол ролду бул жерде input деген оператор аткарат экен. If A чоң B, then. If деген бул шарттуу оператор деп аталат. Бул жерде жанагы ROM түрүндө берилген шарт ошол жерде if деген оператор менен аткарылат экен. Эгерде A чоң B болсо then деген анда print A саны B санынан чоң деп чыгат. Print деген чыгаруучу оператор. Бул дагы параллелограмм түрүндө берилет. Киргизүү жана чыгаруу оператору ушундай формада берилет дегенсе. Else if A барабар B, then print A, B сандары барабар. Сандар барабарлайт же болбосо print B саны A санынан чоң. Мынакей бул программалоо тилинде берилген алгоритм болуп эсептелинет экен. Мына балдар, демек ошол эле программаны биз азыр блок схема түрүндө көрсөтүп көрөлү. Мынакей башы A, B сандарын киргиз. If дегенибиз бул жерде эгер A чоң B ооба болсо A саны B санынан чоң деп чыгар. Жок болсо кайра салыштыр. A барабар B ооба болсо 2 сан барабар деп чыгар. Жок болсо B саны A санынан чоң деп чыгар. Аягы. Мына достор, демек алгоритмдин берүү жолдору деп мына ушуларды айтып экенбиз. Негизги алгоритмди берүүнүн 3 жолу бар экен. Биз башында айтып кеткендей, табигый тилде, блок схема түрүндө жана ошондой эле үчүнчүсү кандайдыр бир программалоо тилинде болуп эсептелет экен. Мына достор, эми ушуну менен бул сабагыбызды аягына чыгалы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламат болуңуздар.